Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Biz emne sebepten akida ilimini okuşumuz gerek. Bizge kançalık zarılçılığı var. Adamlar özü tüpkülügünde bir işenimge, olursa bir nersege baylanууга, jogorу жактан bir nersege tayanууга adamdın жүрөгүндөгү bir sezim var. Al sezim bul Allah Taala. Bırak Allah Taala'nın tabuuda adamlar her nerseni izleşet. Biri ateistlik dize, biri jönle, jogorsu men jön эле мындай эле bir nersege işenemin, oşo al bizdi görüp turat deyt. Bırak bu nerse bizdi musulman katarı biz Allah Taalaga işenebиз. Bul жашоо bizge убактылуу берилген, сыноо үчүн берилген. Анан ушул жашоонун акыры бүтөт. Анан бүткөндөн кийин биздин барчу жерибиз кайсыл жер? Аркы дүйнөдө жашоо барбы, жокпу? Бар боло турган болсо кимдер ал жакка кирет деген суроолорго акыйда илими жооп берет. Эгер адамдар өзүнүн ички туюмунда bir нерсеге ишениш керек, ушу bir нерсе бар, мен ошондон суранам дегенди, бул Аллах Таала биздин сезим жүрөгүбүзгө салганда, сен bir нерсеге муктажсың, жашооңдо суранганда, seni жараткан bir затка муктажсың да, бирок ошону адамдар таба албайт. Ар ким ар кандай пикирлерди алып кетет, жасалма акыйда түшүнүктөр бар. Биз мусулмандар ошол нерсени акыйда илиминде гана бере алабыз. Ал акыйда илими бул сөзсүз түрдө эрежеге түзүлүнгөн, адамдар ойлоп таппаган атайын bir эрежелердин негизинде түзүлүнгөн илим. Аны кайсыл жактан билебиз десе, себеби бизди жараткан Аллах Таала бизди бул дүйнөгө же мындай экзамен үчүн, же болбосо сыноо үчүн жиберилгендигин биз каяктан билебиз? Пайгамбарлар аркылуу билебиз. Пайгамбарлар келди дагы, силер Аллах Таала тарабынан жаралгансыңар, силердин Кудайыңар бар, силерден мен элчи болуп келдим. Силер муну амалдарды аткарсаңар гана бул сыноо жашоодо ийгиликке жетесиңер. Кандай эле адамдын өмүрү 60-70 эле жыл. Андан кийинкисин ойлонушубуз керек. Андан кийин биз сөзсүз өлөбүз. Өлбөй калган эч ким жок. Өлгөндөн кийинки жашоо жөнүндө даярдык болуш керек десе, кээ бир адамдар ишенбеши мүмкүн. Ошо кандай болот? Аны ким көрүп келиптир? Аны ошонун бардыгы акыйда илиминде окулунат. Акыйда илими адамдардын өзүнүн ойлоп тапкан нерселери менен биздин акыйда, исламда акыйданын айырмачылыгы, алар bir нерсени ойлонгон, bir нерсеге сыйынууну каалаган, анан нарсаны таба албайт да. Ага кантип сыйынат, аны кантип ыраазы кылат, анын эмне буйруктары бар, ага алып келген бир жолу жок. Ислам дининде ошого атайын пайгамбар жөнөткөн, китебин жөнөткөн, эрежелер түзүп койгон. Муну кылсаң мусулман болосуң, муну кылсаң динден сыртка болосуң. Ошону аткарганда гана sen бейишке чыгасың, өлгөндөн кийин аткарбасаң тозокко түшөсүң. Сыноо жашоо тандоо сенде. Ошону биз акыйда илиминде биз үйрөтөбүз. Адам мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө bir нерсеге сыйынышы керек болгондон кийин аны сыйына турган эрежелерин сөзсүз түрдө бизди жараткан зат түзүп бериши керек. Адам өзүнүн акылы менен же ою менен эреже түзүлсө, ал эреже бүгүн болот да, эртең актуалдуу жолуп калат. Ал эми Аллах Таала түзүлгөн эреже кыяматка чейин, бул дүйнө бүткөнгө чейин өзгөрбөйт. Адамдын ою менен Аллахты табуу, Ханафи мазхабта Абу Ханифадан риваят бар да. Эгерде пайгамбарлар жиберилбесе дагы, эч ким жиберилбесе дагы, адам заты өзүнүн акылы менен махлукаттарды, жаратууларды карап туруп өзүнүн Кудайын тааныш керек дейт. Бирок бул таануу bir жаратуучу бар экен деген таануу гана. Бирок ал жаратууга кантип ибадат кылууга сөзсүз түрдө эки нур керек. Ал Куран менен хадис. Пайгамбарыбыздын жолдору. Ал жерде ачык жазылып койгон. Адам эмне кылыш керек? Иман келтириш керек биринчиси. Эмне деп иман келтириш керек? Мен күбөлүк беремин. Аллахтан башка Кудай жок деген. Аллах Тааланын эң жаман көргөн нерсеси ага шерик кошуу. Ошону күбөлүк келсең, Аллах Тааланы ыраазы чыгарасың. Болду. Мен эч кимди Аллах Таалага шерик кылбаймын. Жаратуучум жалгыз Аллах деген түшүндүрүш керек.
Аны акыйда илиминде окуйбуз. Кантип келиме айтылыш керек, кантип мусулманчылык динине киребиз. Андан кийин экинчиси эмне? Ушул динди бизге жеткизген, Аллах таныткан пайгамбарыбыздын пайгамбар экендигин күбөлүп берем дейсиң. Андан кийин мен Аллах Тааланын периштелери бар. Бизге көп нерсе аткарып турат. Мисалы үчүн Аллах Таала менен пайгамбарлардын арасында периштелер болгон немелерди ортодо буйруктар жеткизген. Бир гана Муса пайгамбар гана Аллах Таала менен түз сүйлөшө, калгандары бардыгы Жабраил ортомчу. Демек периштелерге иман келтиришке. Ал периштелердин көп периштелери бар. Өлүм периштеси бар, вахий кабар алып келген периште бар, жамгыр жаадырган периште бар, кыяматта суур таратат периште бар. Анын баары акыйда илиминде окулат. Андан кийин периштерге иман келтиргенден кийин Аллах Таала китептерди түшүргөн. Себеби адам жөн эле Аллахка иман келтирилсе кантип иман келтирет? Демек эрежелерди түшүрүш керек. Аллах Таала Куранды түшүрдү. Андан мурда Инжилди түшүрдү. Андан мурда Торатты түшүрдү. Андан мурда Забурду. Ар бир пайгамбарларга. Андан кийин анча-мынча баракчалар түштү Ибрахим пайгамбарга, башкаларга. Ошентип өзүнүн пенделерине кат жиберип турду. Ошол каттардын негизинде биз Аллах Тааланы тааныйбыз. Ошол китептерге Аллахтын китеби экендигине иман келтирмейинче мусулман боло албайсың. Андан кийин кыямат күн сөзсүз болушуна иман келтиришиң керек. Анда кыямат күнүнүн болушуна иман келтирбесең, демек жоопкерчилик жок деген жашоо бар. Кыяматка болот экен, жашоо бүтөт экен, жооп бере турган күн барга иман келтиресиң. Андан кийин Кудай Аллахтын жакшылык, жамандыктары Аллахтан деп, андан кийин акыйдадагы эрежелер айтылып кетти. Биздин ислам динибизде ошол ишенимди акыйда аркылуу гана бере алабыз. Ошол акыйда аз кала нерсе. Адам мүмкүн 3 саат отурса акыйданы билип алат, Аллахын таанып алат. Андан нары анан тереңдетип окулуна берет, периштелердин өзүнүн жакында окуйт, китептерин тереңдетип окуйт, пайгамбарлардын өмүр баяндарын тереңдетип окуйт, кыямат күнүнүн белгилерин, кыямат качан болот, кыяматка жакын эмнелер болот, ошолордун бардыгы анан кеңейтилип окулуна берет. Акыйда барып кеңейип барып, акырында Аллах Тааланын жалгыз экендигине бардыгы алып барат. Аны ушу акыйда илиминде окуйбуз. Мен кыска пикирим ушу.